Saat сайын эмизип, 10-15 мүнөт сайын жалыяктарыңды которуп турган, күн сайын жуундуруп, улам-улам кийимдериңди которгон, сийдик заң болгон жалыяктарыңды миңдеген жолу жууган, сени көтөрүп, улам-улам арыгандай процедураларга алып барчу. Бир да көз ирмемге калтырбай, дайыма сени карап турган. Эч тынымсыз сени карап, сен жөнүндө ойлоп, тынсызданган. Сага мээримин чексиз төккөн. Билесиңби, сени өзүнөн да жакшы көргөн. Сага жакшылык каалап, сага назик, мээримдүү мамиле жасап, сени аяган. Сени эркелетип, ойнотуп, бакытка бөлөп, ыйлатпай баккан. Сен үчүн күнү түнү тынсызданчу, сага жакшылыктарды тилечи. Сени жакшы адам болсун, бактылуу болсун, ден соолукта болсун деп Кудайдан ар күнү суранчу. Өзүнүн кызыкчылыктарын четке коюп, сен үчүн уйкусун, ден соолугун калтырган. Сен үчүн көп убактысын, каалоолорун, мүмкүнчүлүктөрүн курмандык кылган. Өзү жебей тамакты сага берчү. Өзү кийбей кийимди сени кийиндирчү. Билесиңби, сени өзүнөн да артык көрчү. Сен үчүн жанын бергенге да дайым даяр болчу. Канча жолу күн сайын сага төшөк салып, аны кайра жыйнап турчу. Сен канча төгүп жатсаң, сындырсаң, талкаласаң да сабыр кылып, аркаңан тазалачу. Сага канча миңдеген жолу тамак берген. Сен миңдеген суроолорду берсең да, көңүл коюп угуп, эч тажабай түшүндүрчү. Сени тил үйрөтүп, дүйнө таанытып адам кылган. Сага оюнчуктарды алып берип, ойнотуп, эркелетип, сүйүндүрүп, сооротуп, жакшы бакчу. Бир жериң ооруса, өзү ооругандай болуп кыйналып, догдурларга алып барып, мээримин төгө көтөрүп, сооротуп, балекетиң алып жүрчү эмес беле. Сен чоңое баштаганда, илимдүү болсун деп, сени мектепке даярдап, күндө алып барып, кайра алып келип, мектептен келгиче кайгы жеп күтчү. Сабактарыңды даярдашып, дептерлериңди карап, жардам берип, үйрөтүп бара болчу. Сен үчүн мектептерге барып, чогулуштарга катышчу. Керектүү нерселериңди сатып берчү. Сени бир нерсе болуп калбасын, бирөөлөр кордоп койбосун деп кыжалат болчу. Сени ачка болбосун деп, өз убагында тамактарыңды даяр кылып турчу. Мектепке бүт акчаларын төлөп берип турчу. Сен ойносоң да, уктап жатсаң да, дайыма ал сен жөнүндө ойлойт. Сага жакшылык каалайт. Ал сенден эч качан акы сураган эмес. Ал кызматын эч ойлобостон жасаган. А сен энең үчүн эмне кылдың? Тилекке каршы, бүгүнкү күнү көп жаштар ата-эненин кадырын билишпейт, кордошот, жада калса тилдешет. Ойлон, ата-энеңди урматтабасаң, балдарыңдан сый көрбөйсүң. Ата-энеңе сый көргөзбөсөң, Алланын мээримине бөлөнбөйсүң. Пайгамбарыбыз бир хадисинде, ата-энең сенин бейишиң же тозогуң, ыраазы кылсаң бейишиң, нааразы кылсаң тозогуң деген. Андыктан
алардын көзү барында кадырлап калалы.